Bir zamanlarda bir padişah болгон экен. Ал падыша болсо илим адамдары менен, алымдары менен отуруп сухбат кылып, чай ичип отурганды жактырат экен да. Анан ошолордун алымдардын арасында Ниматулло деген бир алым бар экен да. Анан Ниматулло деген алым болсо, ал киши ар дайым ушундай чогулуштарда себеби болсо да, себеби болбосо деле айта берет экен да, бир сөзү бар экен, ошо Аллах Таала адам арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт депчи. Адам арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт депчи. Анан көбүнчө ал отурган жерде жанагы вазирлер, чоң баягы мансаптуу адамдар отурган жерлерде отурганда ошону тез айтып турчу экен да. Сендер жакшы болсун да, алар мындай мансаптуу жерде турат, вазир жакшы болсун да, мындай туура эмес кадамдарга кетип калбасын, арам жолго кетип калбасын депчи. Анан ушуну кайра тез айтып турат экен да. Анан күндөрдүн биринде падыша ушундай отурган жерде сөз айтып калат экен да. Анан арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт депчи. Анан ал падыша айтат экен да. Дамла жашоодо ар кандай маселе болуп калат да. Кээде билип билбей жеп алышы мүмкүн, арамга кирип калышы мүмкүн. Эми пендебиз да. Десе ал айтат экен, жок дейт экен да. Мен ал андай болбойт. Эгерде адам чындыгында арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт деп сөзүн бербей коюптур да. Анан буга баягы падыша бир аз кичине өзү сөздөн сынгандай болуп, өзүнүн тууралыгын башка адамдар аркылуу билдиргени каалайт да. Ичинде мындай кек сактаган сыяктуу болуп мындай. Анан бир күнү ошол Ниматулла ажыны дагы бир чайга чакырат экен да. Чайга чакырып, мал союп, демдеп, кууруп, баары сонун кылып, анан дасторконго жайып, анан отуруп, анан тамга деген Ниматулла келип, алым тамак бисмилла деп жеп баштап, анан вазирлердин бири-бирине карап, мындай бири-биrini жымыңдап отурат экен да, баягы жейди депчи. Анан кийин айтат экен, дамла сиз жанагы айткан сөзүңүз барлыгы кайсыл? Жанагы арамдан сактансаң, Аллах Таала сактайт деген десе, ошону бир айтып коебуз. Мен айтам, мен дайым айтам аны. Силерге да айтам десе. Анан айтат, Аллах Таала арамдан сактансаң, сени сактайт. Ал айтат, сизди сактабадыбы дейт. Эмнеге? Сиз азыр жегениңиз бул уурдалган малдын эти дейт. Сизди сактаган жокко десе. Жок, жеп койдуңуз. Ооба, сиз муну жеп койдуңуз деп айтат экен да. Анда жок, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби мен жашоомдо мен бул маселеде бышкамын дейт. Муну көз менен көргөм. Мен бул сөзүм көп практика. Кантип эле мен арамдан өзүмдү сактайм ар дайым. Кантип эле Аллах Таала мени арамдан сактансам, арам жедирип койсун. Арам жедирип койсун. Бул болушу мүмкүн эмес. Муну териштирели, каяктан ким, кандай болду бул депчи. Анан кийин падыша урдалган адамдар бар, билип келе дейт. Урдалган адамдарды эситип бар, каяктан урдадыңар? Бир кемпирдин коюн урдаган экен да. Анан келе, апа кандайсыз, жакшысыз? Сиздин этиңизди биз урдап, союп жеп койдук. Ошону баягы акыңызды адалдап коелу деп келдик, бизди кечирип коюңуз десе, ал кемпир айтат экен, мен кечирбейм силерди. Адалдап. Жок, эмне кечириң? Биз акчасын да беребиз сизге. Жок, мен булду деген ихлас кылып, ниет кылып, ушул малымды, ушул коюмду, ушул жакшы жетилип калганда, соютунун мал келгенге чейин сактап, ушул Ниматулло деген алымды бир ихсан кылып, конок катары ошону мен союп берейин дедим эле. Мен силерди кечирбейм деп айткан экен да. Машалла. Анан алым келип айткан экен, Ниматулло, дамла сиздин айтканыңыз туура экен. Чындыгында Аллах Таала арамдан сактансаңар, өз жардам берет. Аллах Таала сактайт. Сиз менен биз да мусулманбыз дейбиз, бирок арамдан канчалык деңгээлде сактанабыз да. Ошол маселе да. Бул окуядан эмнени алабыз? Биз ошол ар бир тамак жээрде арам иштерге, эгерде биз арамдан сактана берсек, арам иштери, арам нерселер өзү эле келбей калат экен да өзүбүзгөчү. Биз канчалык сактансак, ал өзүбүзгө арамдын келишине да бөгөт коюлат. Ошондой маанеде да. Ошондо биз жашообузда арамды адал кылсак, биз кааласак дагы жаса албай калабыз да аны нерсеничи.